Терапия бул психбольнойлорго же ооруп калгандарга эмес. Эмне үчүн адамдар терапияга барат? Иште топтолгон кайгы, муң, стресс болгондо, ачууну сыртка чыгара албаганда, мамиледе кайра кайталанган проблемалар болот. Иштеги обиданы сыртка чыгарбасаңыз, анда дене ооруп баштайт. Стресс, депрессия, тынчсыздануу, жүрөк оору, баш оору, эски жактан оорулар бүт баары обидадан келип чыгат. Доктурга текшерилесиң, бирок анализдер таза чыгат. Анткени көйгөй сыртта эмес. Ичиңизде топтолуп калган стресс, депрессия, жек көрүү, өзүн кабыл албоо, низкая самооценка ушунун баары ооруга алып келет. Терапия бул ичиңде топтолуп калган, көп жылдан бери чыгара албаган оор жүктү сыртка чыгаруу. Өзүңдү түшүнүү, ички блоктор менен иштөө процесси. Бул жерде сизге диагностика коебуз, ичиңиздеги обидалар чыгат жана сиздин абалыңыз өзгөрөт. Мен айткан көйгөйлөр эгерде сизде болсо, анда терапияга жазылыңыз. Толук маалымат алуу үчүн ссылканы басыңыз.